Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Урматтуу бир туугандар. Бүгүн өтө көптөгөн адамдар умрага барып атат. Кудайга шүгүр. Аллах Таала кыргыздарга, Кыргызстанга өтө катуу берип атат. Бирок ошонун көпчүлүгү эмнеге барып атканын түшүнбөй эле барып аткандай сезилип атат да. Негизи өзү умрага баруунун максаты бар, сезими бар. Ошол жака баратканда пайгамбарыбызга жолугабыз, Алланын үйүнө барабыз. Ошол жака баратканда бир сезим менен барсабы дейм да, бир максат менен. Барат умрага, бирок келгенде эч кандай жашоосунда өзгөрүү жок. Баягы кандай кеткен болсо, ошол бойдон кайра келип атат да. Намаз жок кеткен, намазы жок келип атат. Сүннөт жок кеткен, сүннөтү жок келип атат. Барардын алдын бир аз намаздар тургузуп, пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп чыгып, ушундай адептери бар го. Пайгамбарыбыз жолукканда бир: "Эй менин пайгамбарым, Алланын элчиси, мен сизге келдим, сизди сагындым, мен эми сиздин аркаңыздан ээрчийм, сиз калтырып кеткен аманаттарды аткарам" деп мындай бир пайгамбарыбызга өтүп кеткен жашооңуздун маалыматын берип, бир жаңы таказа алып келсе кандай сонун болот эле дейм да. Биз барсак, бир адам ушундай пайгамбарыбыздын кабырына жакын бар, ыйлап басып баратат да. Алланын элчиси, мен 4 айга чыктым деп ушундай айтып атыптыр да. Ушундай бардым, бул мамлекетке бардым, дават кылдым. Эми мен өмүрүм акырына чейин бул ишти кылам, бул мамлекетке барам. Мен сиздин аманатыңызды жерге таштаган жокмун. Кемчилик менен кылып атам, мени кечирип коюңузчу деп ушундай жалдарап кетип баратса, жанында бирөө телефон менен ошону тартып баратат да. Пайгамбарыбыздын кабыры турат, телефон менен тартып жүрөт да. Таң каласың, эмне үчүн барганын түшүнбөйт бүгүн адамдар умрагачы. Кабада жүрөт, бирок вообще башка иштер менен алек да. Ошого бир туугандар, адам умрага, ажыга баргандан кийин жашоосу өзгөрүш керек. Намазы туруш керек, адеп акылагы оң болуш керек, сүннөттү жашоого керек. Пайгамбарыбызга болгон сүйүү сезим пайда болуш керек да негизи. Динге болгон бир сүйүү сезим пайда болуш керек да. Бир амалдын кабыл болгон белгиси кийинки амалга өтүү дейт да. Бир амалдын кабыл болгон белгиси анда жакшылыктардын, жакшы амалдардын көбөйүүсү дейт да. Эгер сиз умрага, ажыга барып, анан келип намаз окуп албай жатсаңыз, бул коркунучтуу нерсе булчу. Ошого альхамдулилля көп адамдар барат умрага, барба, жок деп эч ким айтпай эле, бирок бир аз пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп, сезим куруп, ошол жакта эмне окуялар болгон, өзү эмне үчүн барып атам мен ошол жака? Же балам алып берип койду билет, туугандарым алып берип койду, кой барып келейин, телефонго тартып келейин, элдин баары эле барып атат, кыргызстардын баары барды, мен эле бара элекмин деп барып атасызбы? Бир тууганым, жакшылап терең ойлонуп көрүңүзчү. Assalamu alaikum warahmatullahi